Августта президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата Чуңкурчак жайлоосунда салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Аны менен катар 19-кылымдын көрүнүктүү саясий ишмери Кан Айылуу Байтик Баатырдын 200 жылдыгы да салтанаттуу белгиленди. Арыбаңыз, Баатырым. Сүйүнчү, болду болду. Муну өзүңүз коюңуз, Баатырым. Oğlumdun beşiği bek bolsun, baskan yolu genç bolsun. Kuday koldosun, Kıdır yoldosun. Oğlumdun adı Baytik bolsun. Amin. Kırgız kiyinlerde ilgerden ata-babalarımızdan kalgan, enelerimizden kalgan kiyinlerge jansal жасап чыктык. Мунун ичинде бардык илгерки кийимдин, салт санаанын бардыгынын түрү камтылган. Мисалы үчүн баш кийимдерден айтсак, мына кеп-такыялар, чачкептер, чачкептен башталган, андан кийин элечек, андан кийин калак. Илгери кыздарды күйөөгө бергенде калак кийгизип, күйөөгө узатышкан. Андан кийингиси шөкүлө. Андан кийингиси жаштар кийген элечек. Андан кийин энелерибиз, аталарыбыз, анын жанында неберелери турат. Баарын ушундай камтып алып чыктык. Чүй өрөөнүндө майрам болуп атат. Ушу Байтик Баатырдын 200 жылдыгы белгилеп атабыз. Бүгүнкү майрамга биз семьябыз менен келдик. Майрам аябай жакшы өтүп атат. Жакшы болуп атат. Бул жак аябай абдан кызыктуу болду. Көрүп тургандай элдер аябай кыйкырык менен, аябай сонун коштоо менен көңүл ачып отурушат. Аба ырайы абдан жакшы, салкын экен. Бул Чуңкурчак жайлоосу жакшы жайлоо экен. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Бүгүнкү жалпы кыргыз журтчулугун эгемендик күнү менен куттуктайм. Негизи бул адамзатында дегеле пендеде эң баалуулук бул эркиндик да. Ошо эркиндик күнүңүздөр менен, эгемендик күнү менен жалпы журтчулукту куттуктайм. Ал эми бүгүн ушул Чуңкурчак жеринде керемет майрам, керемет эс алуу болуп атат. Бул ошол эгемендик күнүнө карата Байтик атабыздын 200 жылдык мааракесине арналган иш-чара. Бул иш-чарага даярданганыбызга 15-2 жуманын айланасы болду. Мына бүгүн ошол чоң иш-чара болуп өтүп атат. Мен ойлойм, бул өтө чоң, жогорку деңгээлде болуп өттү. Анткени бул жерге кыргыздын нукура илгерки жашоосу келип, мына боз үйлөр, эмне деген кыргыздын кол өнөрчүлүгү, буюмдар, үрп-адат, салт сана сахнада көрдүңүздөр, чыгармалар, ырлар баары жаңырды.
Иш чаранын жүрүшүндө спорттук оюндар уюштурулуп, 31 чакырым аралыкка ат жабылды. Баш байгеге 1 бөлмөлүү батир коюлуп, жалпы 89 ат жарышты. Баш байге ээси Шейшеналы Дүйшенбиев болду. Ат чабыш укар менен эле кеч угулду да бул. Где-то 1 айга жетпеген убакта угулуп, анан ошо чабылып жүргөн атыбызды дайындап алып чыгабыз. Анан чабыш жакындаганда баягы тоого өйдө чаап, бирке такшалтып ошо көндүргөнбүз да. Ойлогон эмесмин, чын айтсам, ошо атым биринчи келет деп. Анан бу жерден эми тактика деле атты карап, күчүнө карап, бастыра турган жерден бастырып, желдире турган желдиришин чаап келе бердик. Кудайга шүгүр, ушинтип утуп алдык. Бүгүн ошол иниме өзү чапты. Анткени бул жерде байгеге ошол 60 килограмм салмактан өйдө эр токум менен, баш кийим менен атты ушундай кылып чабасыңар деп бияктан айтышты, ошол менен чабышты да. Анан Кудай буйруса өзүңөр көрдүңөр, ат биринчи келди. Президенттин колунан квартира алдык. Кудай буйруса мынакей ключун президент өзү бизге тартып берди. Рахмат. Кудай ушунун берекесин берсин, кут кылсын. 1991 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кезексиз жыйналышында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндө декларациясын кабыл алган. 1991 жылы 31 август Кыргызстанда эгемендүүлүк күнү деп жарыяланган.